Саламатсыздар депутаттар. Президенттин өкүлүнө бир кайрылуум бар эле. Баарыбызга белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө жеке бала бакча болобу, мектептер болобу, окуу жайлар болобу, жеңилдетүү бар мамлекет тарабынан. Жеңилдетүүсү бул салык жагына бошотулганда. Бирок тилекке каршы санэпидемиологиялык кызматкерлер бүгүнкү күндө ай сайын ошол эле мекемелерди текшерет экен да. Азыр ушу жарандар кайрылып атат. Ай сайын текшерет экен. Текшерген аз келгенси бул илгерки жана Советтер Союзунан бери келе жаткан нормага ылайык текшерет да. Бул жана партанын сапаты, размери дейт экен, ручканын сапаты, жана төшөлгөн жерге линолеумдарга чейин да. Бирок тилекке каршы тең текшерилбейт да. Мамлекеттик мекемелерге өзүнчө талап экен, а жеке ишкерлер өзүнчө. Бул өтө тоскоолдук кылат да. Эми Кыргызстанда болгону же бизде башка өлкөлөрдө нефть, газыбыз болбосо, же деңизибиз болбосо, болгону ошол биздин ишенгенибиз эле сапаттуу билим да. Ошол сапаттуу билимине басым жасабай, эми каяктагы жана нормаларын текшерет да. Это бир маселе. Ошону менен бирге электр энергия жагын ала турган болсок, ошол имараттарга коммерциялык түрдө гана коюп койгон да. А ошол эле кезде ал деген ишкерлиген аякта өндүрүш жаза албайт да. Болгону ошо билим берет. А төлөгөндөр болсо коммерциялык түрүндө. Бул өтө чоң жанагы баанын көтөрүлүшү ошондо болуп атат да. Бала бакчага берейин десең 200 доллардан өйдө болгону ошондон болуп атат. Ошол эле кезде айтып атабыз, биз жеңилдетебиз деп. Жеңилдеткенибиз каяктан? Президент өкүлчүлүгү ошо сизден сураныч. Мүмкүн ушул парламенттин алкагында болобу же өзүнчө бир тегерек стол кылып, бул өкүлчүлүктөрдө бар экен, өздөрүнүн жакшы нормалары бар экен, азыркы заманга ылайык, талабына ылайык. Бир сунуш катары. Анан ар бир жыйында депутаттар, коллегалар тараптан көптөгөн сунуштар берилет, айтылат. Бирок тилекке каршы ошолордун баары кагаз жүзүндө гана калып атат да. Акыркы эле бир маселени мисал ала турган болсом, министрликтин, жетекчиликтин атын айтпай эле коеюн, сизге өткөрүп берем. Болгон 3 сүйлөм жазат, 3 сүйлөмдүн 10 ката чыгып атат да. Бул деген жетекчилик каяка карап атат? Бул маңызында караган жок, бул жөн эле карап эле кое берген да. Бул коендой окшош да, ар бир кагазчы бири-бирине жообу. Бир эле шаблон менен кете берет да. Эми баарыбыз бир жапалай тырмак чогуу иш жазып аткандан кийин бирибизге кичине сый-урмат кылып мындай жоопторундагы кунтук коюп берсе деген сураныч да. Ошону бир жоопкерчиликке тартып, мына кемеске атайын берип коем азыр катын. Туура бир талап алып коюп турсаңыздар, сураныч.